Депутат Бокоев Зулушевтан Бабановты бошотууну суранды. Депутат Кенжебек Бокоев генералдык прокурор Курманкоз Зулушевка кайрылып, Өмүрбек Бабановты жазага тартуу чарасын өзгөртүүгө көмөктөшүп коюуну суранды. 30-июнда Жогорку кеңеште өткөн жыйында баш прокурорго кайрылып, анын калыс боло турганынан үмүт артып жатканын айтты. Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин, биздин спикер Талант Мамытовдун судьясы болуп турган кезиңизде саясий чечим кабыл алып, аларды актагансыз. Азыркы тапта мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп жатасыз. 80 депутат Бабановду жазага тартуу чарасын өзгөртүү боюнча документке кол коюшту. Бир айдын ичинде бир да жолу сурак өткөрүлгөн жок. Алгач камакка алып, андан кийин айыптоого негиздешүүдө. Тергөөчүлөр жазалоо чараларын жана прессингди колдонуп жатышат, деди Бокоев. Булак аргумент кейже. Депутат Рыскелди Момбеков аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бүгүн саат 15:00 аскер прокуратурасына суракка чакырылган. Депутат Азаттыкка бул маалыматты растап, сурак Кумтөр ишине байланыштуу болушу мүмкүн дейт. Мага кечээ чакыруу берип кетишти. Анда кайсы иш боюнча сурай турган тууралуу маалымдалган эмес. Менимче Кумтөр ишине байланыштуу окшойт. Анткени буга чейин бул иш боюнча атайын кызматка сурак бергем. Ал эми өткөн жылдын октябрындагы окуялар боюнча Ички иштер министрлигине сурак бергем, деди ал. Рыскелди Момбеков Кумтөр ишине байланыштуу бир ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берген эле. Булак Азаттык.